Кумантаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн мен сиздерге каттама жасаганды көрсөтүп берем. Бизге суу, un, туз, сливочное масло жана каймак керектелет. Унду идишибизге салып, камыр жууруйбуз. Туз салабыз. Судан коюп, камырыбызды жумшак кылып жууруп алабыз. Бул эң оңой рецепттердин бири. Каттаманын камырына ачыткы да кошуп жуурусаңыздар болот. А мен бүгүн ачыткысы жок эле эң жөнөкөй рецептти көрсөтүп жатам. Камырыбыз дайын болду. Бир аз пленка жаап коюп койсок болот. Энди буну жука кылып жайып алабыз. Камырды өтө жука кылып жаябыз. Каттаманын камыры канчалык жука болсо, каттамабыз ошончолук жакшы болот. Каттамабызга сүйкөш үчүн биз сары май менен каймакты аралаштырып алабыз. Аралаштырган аралашмабызды камырдын үстүнө коюп, сыйпайбыз. Май менен сыйпап бүттүк. Камырды оройбуз. Даяр болгон камырды муздатычка жарым саатка тындырабыз. Форманы майлап, камырыбызды кичине жайып, формабызга салабыз. Үстүн жумуртка менен майлап алабыз. 200 градуска жарым саатка печкага салабыз. Каттамабыз дайын болду. Сиздер дагы ушундай эң оңой үй шартында жасалуучу каттама жасап, тамагыңыздар даамдуу болсун.